Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай клиптейдей жашообуз алдын ала бир нерсени көргөн болсо, анда кандай сонун болмок, Албетте, бирок алдын ала көрүп алсаң дагы жашообуз анчалык кызыкка ээ болбосо, кызык болбой калса керек эле. Ошондуктан дагы жашоо өзү бизге алдын ала эч нерсе билбегенибиз үчүн кызыктуураак болсо керек. Урматтуу көрүүчүлөр, көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Керектөөчүлөр менен бирге иштелип чыккан чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Пиала Голд өзүнө кениялык чайдын эң мыкты сорттордун камтып, дем берүүчү жыттын, байдамдын жана идеалдуу түстүн кемчиликсиз айкалышы үчүн камтылган. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Урматтуу көрүүчүлөр, жогоруда сиздерге айтканбыз, таң эрте биздин көрсөтүүбүздө көнүгүү жасалат. Мына ошол көнүгүүнү жасашыбыз керек дегиле адам баласына жөн эле спортсмендер эмес, жөн эле дайыма машыгып жүргөн адамдар эмес, жөн адамдар дагы көнүгүү жасап денесине бир кан айлануу системасын жөнгө салуу үчүн дагы кыймылдап туруу керек деп дайыма эле айтып келебиз. Мына ушул эмне үчүн адам денесине машыгып туруш керек, алдыда адистен сиздерге кененирээк маалыматтарды берели деп турган учурубуз. Ал эми студиябызга келген биздин коногубуз бар, функционалдуу машыктыруучу Сезим Абылова бизде конокто. Сезим, кош келиңиз. Рахмат. Отмантаңыз менен эл журт менен амандашабыңыз. Ассаламу алейкум, барыңыздарга таңкы салам. Сезим, айтсаңыз, негизи баягы машыктыруучу дегенде эле же болбосо көнүгүү жасаган, ушул тармакта жүргөн адамдарды биз эрте тургандай сезебиз да, анткени эртең менен көбүрөөк жасашат го. Негизи эле машыгууну кайсыл убакта жасаган адамга пайдалуураак? Эртең менен туруш керекпи, же түштө жасаган, же кечинде деле туура болобу? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Бул өтө индивидуалдуу. Мисалы, кээдир адамдар эртең менен өтө сергек, жакшы активдүү жүрүшөт. Кээдир адамдар кечинде сергек болушот, активдүү болушот. Ошондуктан бул ар ким өзүнө ыңгайлуу убакытты тандап, ыңгайлуу убакытта тренировка кылса туура болот деп эсептейм. Ошондуктан менде эртең мененки дагы убакта, кечки убакта дагы группалар бар. Демек, өзү тандабаса болот турбайбы? Ооба, өзүнө ыңгайлуу болгон убакыт жана комфорттуу ички сезими ошо удобный болуш керек да, ар бир адамгачы. Түшүнүктүү. Эртең менен эрте туруш керек экен, сөзсүз машыгууга дегенде эле бул туура эмес турбайбы? Ар ким өзү тандабаса болот экен демек. Мисалы, өзү сергек эмес болуп, уйкусу келип, в особенности именно функциональный тренировкада бул жакта полностью бүт система включать этилет да. Биз туура дем алган, туура баскан, туура кыймылдаганды үйрөнөбүз. Эгерде ал өзү уйкусу келип, мен уккусу келбей, шалдырап турса, анда результаты жакшы мете албайт да, жакшы тренировка кыла албайт. Эгерде өзү сергек болуп, жакшы тренировка кылса, ошо эффектиси андан да көтөрүлөт да. Ошону менчом. Андан айтсаңыз, негизи эле эмне үчүн жөн эле машыктыруучу эмес, функционалдуу машыктыруучу? Функционалдуу дегенде биз жөнөкөй машыктыруучудан айырмачылыктарын айтсаңыз? Мисалы, жөнөкөй машыктыруучу ал именно над группами мышц иштейт да, сырткы. То есть фигураны келтирет. Биз болсо функциональный тренировка деген, бул деген полностью биз кантип дем алыш керекпиз, биз туура дем алыш керекпиз. Женский организмде мышцы тазового дна деген проблема бар. Ошол, чтобы ичибиз лишнего живота, чтобы не было. Полностью туруп базып, мисалы ошо биздин анатомический скелетибизди алсак, тамандан баштасак, таманда көп учурда биз 3 точка опоры кармай албайбыз. А так бизде туура болгондо 3 точка опорун кармаш керек да. Анан көп учурда мен клиенттеримен ошо жаңы келип баштаганда байкаймын, ички жагына же сырткы жагына кармап басышып, же бутун учу менен басышат. Ошонун баары биздин полностью биз системага туура эмес келтирет. Эмнеге деген бул деген биздин таманыбыз, бул биздин фундаментибиз деп айтсак болот да. Мисалы келтирсем, үй салганда биз жакшы үй салыш үчүн жакшы фундамент болуш керек. Ошондой эле биз жакшы денебиз жакшы иштешти, функционалдуу иштеш үчүн биз баары тамандан башталат. Андан өйдө кетсек, бизде тизебиз көп учурда ошо мен тизем оорутат, белим оорутат деп айтат.
анткени бүт тизе аркылуу жана бел аркылуу кыймылдайбыз да. Бизде ошо мышцы тазового дна, ошо менен чогуу ягодичная мышца иштеп туруш керек постоянночу. Биз отурсак, турсак, бирдемени алсак, үй ишин кылсак дагы ягодичная мышца аркылуу кыймылдасак, бизде белибиз оорубайт. Анткени мен ушу көп учурда байкайм, особенно если конок тосуп, айымдар өткөндө белим ооруду, конок тостум деп башташат да. Анткени алар баары ошо белге абдан чоң күч келтирип иштешет да, оокат кылышат. Андан өйдө кетсек, биздин осанкабыз эмнеден кандай болот? Бул деген биздин мойнубузда мышцалар бар. Ал деген ошо биринчи кабыргабызга, ключицага кирип кетет. Ошо менен чогуу биз ылдый тартып, эгерде биякта зажатый болсо, мышцабыз ылдый тартып, ошо менен чогуу биз по-любому алдын караш керекпиз да. Анан мындай осанка болуп калат да, ошо шив головы деп айтып коет биздечи. Ошо менен чогуу полностью биздин системабыз, осанкабыз бузулуп, анан ушундай осанка пайда болот да. Ошон үчүн бизде функциональный тренировкада полностью баарын чогуу иштеп кетебиз. Женский организмде мисалы еще айтышат, бул төрөбөдү, ошон үчүн ичи чыгып турат, фигурасы ошо бузулган, бул деген төрөдү, ошон үчүн белиң ооруп атат депчи. Ал туура эмес. Бизде эч качан эчтеке оорубаш керек. Биз өзүбүзгө өзүбүз себепкербиз. Мы являемся продуктом, да, своего результата. Ошон үчүн мисалы канча баланы төрөсөздөр дагы функционалдуу, жакшы, оптималдуу иштегенге ар бир айым татыктуу. Ошон үчүн биз ошо функциональный тренировка деп мен ошол направлениени тандагам да. Демек, биз өзүбүздүн дене мүчөбүздү өзүбүз бузат экенбиз да, э? Ооба. Толуп кеткени дагы, туура эмес бүкүрөйүп басканы дагы, демек, ар бир адам өзүндө экен, э? Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, бул нерсени көбүбүз билсек керек, кээде билбейбиз дегендей. Алдыда да кененирээк маалыматтар айтылат, эч кайда алыстабай туруңуздар. Азыр ашкана рубрикасын көрөлү. Биз болсо көрсөтүүбүздү уланталы, деги эле машыгуу туурасында, көнүгүү жасоо туурасында биз сөз кылып жатабыз. Анан Сезим, айтсаңыз, негизи бул тармакка өзүңүз кантип келип калгансыз? Же кичинеңизден ушул гимнастикага барып, жана башка менен баштагансызбы? Же бир көйгөйдөн улам машыгууга келдиңизби? Өзүңүз жөнүндө кенен айтып берсеңиз. Өзүм жөнүндө айта кетсем, менин атым Сезим Абылова. Мен функциональный тренер болуп иштегениме 13 жылдан жогору болду. 13 жылдан көп болду. Андан соң өзүм 2 жогорку билимим бар. Биринчи билимим ал Жусуп Баласаган атындагы Улуттук университеттин эконом факультетин бүткөм. Андан кийин Бибисара Бишиналиева атындагы искусство институтунун хореография факультетин бүткөм. Экөөнтен кызыл диплом менен бүтүп, андан кийин эл аралык деңгээлде бизде International Fitness School деген бар. Ошол жактан обучение өткөм. Андан кийин Турцияга барып, эл аралыктагы деңгээлде Рой фитнес тренер бар. Ошодон обучение өткөм. Жана Россияда ошо азыркыга чейин өтө көп обученияларды өтөм. Алардын баары белгилүү, жакшы уровендеги, ал True Motion, Physio Sapiens, практика центрден өтө көп жакшы эмелер бар. Алар баары ошо ден соолукка акцент кылып, анан ошо жакшы фигурага алып келет да. Өзүм болсо Кыргызстандын атынан Россия Федерациясында судейский составдын члени боломун. Өзүм ошо 4 баланын энеси боломун, жана чүйдүн келини болом. Өзүңүз кайсы жерден болосуз? Өзүм Ат башыдан болом, түбүм Ат башынан, бирок өзүм Бишкекте чоңоюп өсүп, папам военный болгондуктан биз Москвада, аргас Германияда тияка бияка көп көчүп жүргөн кочевниктербиз да. Ошо анан негизи тапшырардын астында 11 класста бүтүп тапшырардын астында өтө ар кандай ойлор болгон, ошо кайсы жака тапшырарын билбей каласың го. Анан ошол убакта хореография деген мындай хореограф болуш өтө актуалдуу эместей сезилчү да, ошондой стереотип бар болчу. Анан ошон үчүн аяка тапшырбай, ошо эконом факультетине тапшыргам. Бирок 5 жыл 5-чи курста окуп, 5-чи курста өзүм студия танцевда хореограф болуп иштеп баштадым, аякта администратор болуп иштедим. Анан ошол кесип мага абдан жагып, жүрөгүм менен жагып, анан ата-энемен кеңешип, мен би студиясын өзүм ачайын деп кеңешип, ошо ачкым да, ошол жылдан баштап иштетип баштап атам азыркыга чейин. Ошо негизи өзүң жүрөгүң менен тандаган кесип чыныгы рахат алып келерин ошо түшүндүм да.
Демек, көбүнесе экинчи кесибиңиз менен иштеп кеттириз. ооба. Биринчи кесип баягы акчаны санаганга жардам бере алат болуш керек, Бирок ооба ал дагы керек экен. Отчет, бухгалтерия ошонусун жакшы билем. Акчаны кармаганда жакшы билем. Жакшы. Демек, эки кесипти айкалыштырып иштеп аткан экенсиз азыркы учурда. Алдыда урматтуу көрүүчүлөр дегеле машыгууда машыгып жаткан адам туура тамактанууну да билиш керекпи же бардыгын эле жей берип эч нерсени кармабай эле диетасы жок эле кантип бир жакшы дене мүчөгө ээ болуш керек? Алдыда айтып беребиз, эч кайда алыстабай туруңуздар. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Керектөөчүлөр менен бирге иштелип чыккан чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Пиала Голд өзүнө кениялык чайдын эң мыкты сортторун камтып, дем берүүчү жыттын, байдаамдын жана идеалдуу түстүн кемчиликсиз айкалышы үчүн камтылган. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Бизде функционалдуу тренер, машыктыруучу Сезим Абыла бар экенин сиздерге салып өтөлү. Сезим, айтсаңыз, негизи жакшы дене мүчөгө ээ болуу үчүн ушул машыгуу жетиштүү болобу же болбосо сөзсүз диета керекпи, туура тамактануу керекпи же алар жок эле машыгууну дайыма жасап турса, жакшы дене мүчөгө ээ болобузбу? Албетте туура тамактануу керек. Диета эмес бирок. Бул да именно рациональное питание, орусча айткан рациональное питание деп коет. Белки, жиры, углеводы жана клетчатка достаточный количествода болуш керек да. Анан биз көп үлгү ушу Мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан алыш керекпиз. Ал тамак ичкенде 30% сууга, 30% тамакка, калган проценти 40% ошо терең жакшы дем алганга калтырчу экен да. Ошондой нык тоюп албай, ошо эме кылбайчы, манты лагман дебей. Анткени бизде мисалы Алла Таалам бизди жаратып атканда ушундай мээрим менен, ушундай бизге чоң баа берип бизди жаратканда, анан ошо Алла Таалам өзү бизге ушундай чоң баа берип атканда, биз өзүбүздү да ошондой баалай жүрүп биле жүрүш керекпиз. Ошон үчүн туура тамактанып, туура функционалдуу кыймылдаш керекпиз. Анткени бул баары өзүбүздөн болот да, анткени биздин денебиз биздин аманат дегендейчи. Ошон үчүн кандай өзүбүздү туура алып жүрүп, туура тамактансак, ошо эмеси көп пайдасы келет. Мисалы айта келгенде, биз кымбат машинаны сатып алганда аябай жакшы карайбыз го, анан ошо кымбат бензин куюп, Улам жууп, улам жууп, карап, ошондой эле биз өзүбүздү жакшы караш керекпиз, ошо ден соолукту жакшылап карап, туура функционалдуу кыймылдап, ошо менен чогуу туура жакшы рационалдуу тамактаныш керекпиз. Жакшы, мына ушундай. Анан дегеле өзүңүз 4 баланын апасы экенсиз, жапжаш болуп турасыз. Керек болсо биздин көрүүчүлөр билбесе, балким турмушка чыга элек кыз деп ойлошу мүмкүн да. Бул дагы ушул жалаң машыгуудан болушу мүмкүнбү же жана генден деп да айтып коюшат го, ошону кандай дейсиз? Жок, бул генден эмес, негизи ошо туура тамактануу жана туура функционалдуу кыймылдоо, ошо эки нерсе да. Анан кийин бизде ошо стереотип бар, ошо аял киши бул төрөбөдө ошончо фигурасы ошондой болуш керек, бели ооруп, мышцы тазовадно ооруп, эме кылса, ошондой болуш керек деп. Жок, ар бир айым ошо функционалдуу, жакшы денеге татыктуу. Ошон үчүн чогуу мен менен машыккыла, келгиле тренировкага. Бул деген мындай нереальный нерсе эмес да, бул боло турчу жакшы нерсе. Табигый нерсе эле, бул нерсени жасаш керек. Ооба. Туура кыймылдаш керекпиз да. Көпчүлүк учурда ушу айымдардын көйгөйүнүн бири ушу төрөгөндөн кийин же болбосо кош бойлуу учурунда да абдан толуп кетишет, анан кайра аны калыбына келтире албай эле эң чоң көйгөйүнө айланат да жашоосунда. Анан бул нерсеге баягы өзүн бактысыз сезгендер көп дегендей. Демек, бул жерде урматтуу көрүүчүлөр, ар бир айым өзүнө өзү жардам бериш керек деген гана негизги нерсе бар экен. Ошол нерсени билип алалы. Анан айтсаңыз, өзүңүздүн мектебиңиз бар экен. Ошол мектепте кичинекей балдардан баштап чоң айымдарга, эркек кишилер деле барышат экен. Эмнени негизги нерсени үйрөтөсүздөр, ошол жөнүндө айтсаңыз. Мен ушу School Cages студиясы ачылганына 12 жылдан жогору болду.
ошондон бери азыркыга чейин ошо сабак берип жүрөм. Анан башында баштаганда ошо кичирээк квадраттагы студияны арендага алып иштеткем. Андан кийин чоңураак квадраттакка өткөнбүз. Ошо в общем 5 жыл арендада жүргөнбүз да. Анан ошо алдыма ошондой максат кое баштадым. Ошо Бишкектин центринде өзүм помещением болсо, жакшы студия болсо депчи. Анан ошо Аллага шүгүр, ошо 200 квадраттуу Киевский Турзубековдун кесиришинде биринчи линияда 200 квадраттуу студияны иштетебиз. Ошо иштеткенибизге, ал жакта иштеткенибизге уже 7 жылдан жогору болду. Аякта 20дан ашык хореографтар сабак берет. Аякта баары жогорку билими бар, опыт работы 5 жылдан жогору. Бизге ошо кичинекей балдардан баштап ошо баары келишет да. Кичинекей балдар 3 жаштан жогору келишет. Алар ошо 3 жаштан баштап келишет, 3 жаштан 7 жашка чейин бул хореография направлениясы. Аякта осанкасы, туура кыймылдап, ошо полностью функциональностьга алып келет да. Ошо менен чоң музыканы туура попадать этип так музыке. Кийин мисалы кайсы направление тандабаса дагы бул фундамент болот да, основной. Ошо менен чоң биз ата-энелерге ошондой условия создавать эткенбиз. Отуруп күткүчөктү ошо параллельно камера менен онлайн карап турат да, кандай сабак өтүп атат. Ошо андан кийин 7 жаштан баштап биз уже художественный гимнастика, бүт направленияларыбыздын баары түрлөрү бар. Ошол жака кетишет, балет деген направление бар, өтө көп направлениялар бар да. Ошонун баары чогуу ушу 20дан ашык тренерлер болуп биз сабак беребиз. Анан негизи мен ушунча жылдан бери только ошо School KG деп эле ошондой эле продвигать этип, ошо бренд эле керек бизге. Өзүмдүн личный брендиме такыр мындай маани бербечү экенмин да. Анан бирок ошо жарым жылдан соң ойлонуп баштадым, ошо кантип айымдарга мен көбүрөөк пайдасын келтире алам депчи, көбүрөөк айымдарга пайдасын кандай келтире алам деп. Анан ошондон баштап личный бренд кереги ойлонуп баштадым. Анан личный бренд ошо Алла Тааланан суранычым дайыма ошо мен ички баалоомду ошо биле турган, мен ошо полностью билимимдин баарын ошо ислам дини аркылуу түшүндүргүм келчү да. Анан ошонун баарын туура алып кеткен, ошо мен личный бренд туура көрсөтүп берген адам болсо десем, ошо Алла Таалан биз азыр уже 2-чи айдан өттү. Ошо Махабат деген продюсер менен чогуу иштешебиз. Абдан жакшы күчтүү айым, ошо буюрса жакшы результаттарга келе атабыз. Алдыда көп чоң максаттар бар, ошолорго жеткенге аракет кылабыз. Ошон үчүн мисалы азыркы түрдө максатыбыз көбүрөөк айымдарга пайдасын келтириш үчүн биз онлайн тренировканы запускать этип атабыз да. Мисалы Бишкекте жашабагандар же алыс жашагандар, келе албагандар, үйдө отургандар жөн эле отурбастан ошо туура функционалдуу тренировка кылыш үчүн ошо буюрса ошо онлайн тренировка запускать этип атабыз. Жакшы экен. Анан мисалы машыгып жүрүп, машыкпай калгандар бар го, токтоп салышат. Же болбосо сизге деле барып, анан 1-2 ай жүрүшөт, 3 ай, 4 ай, жарым жыл жүрүшүп, анан таштап койду дейли. Ошондо эмне болот? Кайра мурдагына калыбына келип калабы же үйрөнүп алгандан кийин алып кетишеби? Функциональный тренировка деген бул туура кыймылдоо, оптималдуу кыймылдоо да. Анан эгерде ошону үйрөнүп, баарын ошо туура дем алып, туура кыймылдап, үй ичинде дагы оокат кылып атып бүт баарын туура кылып, аны менен чогуу туура тамактанса, эч кандай зыяны келбейт. Ошол кандай бойдон кетсе, ошол бойдон калат да, фигурасычы. Бирок бизде оптималдуу кыймылдоо деп өтө көп айтып атам, бирок ошону кичине кененирээк айтып кетейин дедим эле. Биз бирдемени көтөргөндө, отурганда, турганда ошонун баары туура кыймылдаш керек да. Анан биздин ошо мышцы тазована деген бар. Төрөгөндөн кийин көп айымдар айтат, ошо көп проблема болуп атат депчи. Анын баарын ордуна келтирсе болот. Сиз турмушка чыккычакта кандай болсо, ошондой активдүү иштеш керек ал. Биз канча жолу дем алсак, ошо менен чогуу ал постоянно функциональный болуш керек да. Аны менен чогуу ошо биздин осанкабыз түз болуш керек, биздин дем алганыбыз туура болуш керек. Ошонун баары дем алганыбыз туура болуп, баары функционалдуу болсо, биздин эмебиз, денебиздин баары бул единый система да. Анан бир жактан бирдеме ооруса, значит бирдемебиз туура эмес иштеп атат да. Ошондой болбош керек. Негизи эч кандай оору болбош керек да биздечи. Эгерде оору болсо, значит биз бирдемени туура эмес өзүбүз колдонуп атабыз. Туура колдонуш үчүн ошо туура функционалдуу кыймылдап жүрүш керек. Бирок негизи айта кетсем бизде клиенттерим ошо көп жылдан бери келгендер бар. Анан алар ошо жакшы результаттарга ээ болуп, алар өздөрү мотивация болушат да, дальше тренировка кылганга.
анан таштап коюшпайт алар деген өзүнө уже баа берип, өзүнүн энергетикасы да алардыкы башкача менин клиенттеримдикичи. Анткени алардын ички дүйнөсү өтө бай болуп, анан алар осознанный аялдар деп айтам да ар дайымчы. Анткени осознанный аялдар алар негативге убактын бөлүшпөйт, алар только жакшы нерсеге, функционалдуу денесине убакыт бөлүшөт. Анан эгерде аял киши өзү ички дүйнөсү бай, иманга толгон болсо, ал өзүнүн үй бүлөсүн да бактылуу кыла алат деп эсептейм да. Ошо менен чогуу балдары да ден соолуктуу болот, көөсү дагы аялы ар дайымдай жакшы маанайда болуп, өзү ден соолуктуу болуп турса, конечно, көөсү да бактылуу болот аны менен чогуучу. Анан эгерде денеңиз ооруп, бир жериңиз ооруса, кенен мындай жакшы бактылуу боло албайсыз деп эсептейм да. Анткени мисалы балдарыңыз менен, семьяңыз менен прогулкага чыгайын десеңер, башыңыз ооруп же белиңиз ооруса, эмете албайсыз, же балдарыңыз менен ойной албайсыз. Ошон үчүн эң биринчи ошо ден соолукка көп баа бериш керек да. Сонун экен. Анан мисалы байкасаңыз, азыр социалдык тармактарда арыктайм десеңиз менден дары ала калыңыз, мынча килограммдан мынча килограммга чейин арыктайсыз деп, анан ал нерселерге ишенип же балким чын эле арыктап атчабы билбейт экенмин. Дары ичип арыктагандарга кандай карайсыз? Менин ушу канча опытым бар, 13 жыл деп айткандай, ошол убакта бир да жолу айымдар ушу дары аркылуу арыктаган болгон эмес да, андай результаттарчы. Анан эгерде бирөө болсо дагы, ал деген мындай кыска мүнөттүк убакыт болгон да. Аны менен чогуу ден соолукка өтө көп зыянчылыкты келтирген. Анткени кээдер ойлойт ошо аябай жакшылап тамактанып, бүгүн аябай той кылайын деп аябай тамактанышат, анан эртеси күнү ошондой дарыны ичип, ден соолукка өтө көп зыян келтирет да. Анын баары туура эмес, ошон үчүн негизи ошо 3 жума кичине өзүнүн организмди көндүрүп, акырындап келет да ар бир адамчы, анан уже привычка болуп калат. Ошо менен чогуу аял киши мындай өзү жегиси келбей калат, мындай туура эмес тамактануучу, өзүнүн баасын билип, мен ушунчалык баалуу болсом, Алла таала мен өзү ушунчалык баа берсе, мен эмнеге мындай нерсеге эмемди кетирем депчи, убактымды кетирем, кереги жок нерсе менен тамактанам депчи. Сизде окугандар канча убакытка чейин окушат, андан кийин өздөрү эле алып кетип машыгууну уланта беришсе болобу? Ооба, мисалы үйдөн деле кыймылдап эме кылса болот, бирок мен өзүм айткандай көп обученияларды өтөм да. Анан ар бир уровеньге разный эмелер кетет. Мисалы жаңы баштагандарга башкача уровеньде болот, көптөн бери келгендерге аларга кичине кыйыныраак эме кылам. Ошо менен чогуу алар деген ошо чогуу кыймылдап, ошо тренировка кылып, анан ошо биз менен чогуу биз энергетика менен жакшы энергетика менен алмашабыз дегендечи. Ошон үчүн мен обучение тренеров дагы өзүм запускать этейин деп атам. Анткени именно өзүм канча 13 жылдан бери канча опыт работам бар болсо, ошонун баарын ошо мен тренерлерге, анткени аябай спрос көп, бирок мен физически өзүм жетише албай атам да. Бирок именно өзүмдөй сабак берген адамды пока эмете элекмин. Ошон үчүн өзүм үйрөтүп, анан ошондой сабак берген составты дагы көбөйтөйүн деп максаттар бар да. Жакшы, эмне дейбиз, дегеле ар бир адамга ден соолук каалайбыз. Сизге чоң рахмат. Мына ушундай сонун маалыматтарды бөлүшкөндүгүңүз үчүн ийгилик каалайбыз. Дагы да болсо өзүнө кам көргөн айымдар көп болсун дейли. Сизден 1-2 сөз, кыскача кеңеш болсун. Ар бир айым бактылуу болгонго өзүңүз, биз негизи ар бир адам кандай максат койсок, кандай ниет койсок, ошону Алла таала бизге берет экен. Ошон үчүн мен айтарым, биз бактылуу боло алабыз, биз ден соолуктуу боло алабыз. Ошон үчүн ошо туура максат, туура ниет коюп, тренировка кылып, туура тамактанганга ошо кеңеш айтат элем. Ошон үчүн эгерде убактыңыздар болсо, биздин студиябызга келиңиздер, же болбосо онлайн тренировка кылыңыздар. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Бул бизнес сизге белек болсун. Ыраазычылык. Урматтуу көрүүчүлөр, эч кайда алыстабай туруңуздар.